Kabır azabын ойлоп корком. Анан да жердин кысуусу. Аялым үстүмө чыкса, дем жетишпей калат. Жер кысканда эмне болор экенмин дейт. Жердин иши бүткөндө эки периште дүкүлдөтүп сабап кыз эмне кылам? Кабыр азабы эмес, кабыр жыргалы барбы? Эки периште жакшы манады тосуп алуу үчүн кандай амал кылышыбыз керек дейт. Бар. Кабыр рахаты бар. Кабыр рахаты бар. Бул боюнча сабакта көп айтканбыз, акыйдаларда айтканбыз. Амал кылыш керек шарият боюнча. Bir ile misal, жанагы кабыразын сактай турган нерсе ушактан алыс болуш керек, анан заарадан тазаланыш керек. Заара кылганда шымга чачыратпаш керек. Ушул ачык айтылат, анан калган бардык нерсе дин менен жашаш керек колдон келишинче. Коркконуңуз жакшы албетте. Коркконуңуз жакшы. Анан жанагыда коркунуч болсо анда аткарбаңыз, андай кылбаңыз. Аба жетпей калса. Куранда келет да өзүңөрдү жамандыкка түртпөгөлө деп. Анан аба жетпей калса өзүңүз жамандыкка түрткөн болосуз да. Ошон үчүн ал итият болуңуз. Ayal kүйөөсүнүн авретин өпсө арам деп коюңчу дейт. Көбөйүп баратат жаштар дейт. Өзүң айта бер арам деп айтып атсаң сен. Мен айтайын, мен эми ар ким өзүн өзү билет, өтүгүн төргүлет. Ар ким өшө берсин, эмне кылабыз биз эми. Бирок бирөөнү бирөө мажбурлаганга болбойт. Макру. Erkek ayal avretlerin öpkön, elbette adepsizlik katары balınat, bирок аны aram degenge şariat yol berбейт. Bирок majburlabaş gerek juwaylar birin-biri. Kalasın, kalabasın öbөсүн dese, anda bul majburlоо bolot. Түшүнүктүүбү? Анан эми арам деп айткандары бар. Бирок Хамбали мазхаб, башка мазхабтарда, Ханафи мазхабынын өзүндө деле ошол адепсиздик катары балынат дейт, бирок ал арам дегенге чейин барбайт. Арам нерсе башка. Айыз учурунда кошулса, артында кошулса, нифас учурунда кошулса, же болбосо талак берип калып зына боло турган болсо, булардын бардыгы арам эсептелет. Калган нерселер ошол арам эмес. Шариатта болот же болбойт деп айтылат да фатва берилген. Анан макру деген сөз адепсиздик. Мисалы үчүн ал жанагыдай кээде ооруп аткан учурда деле макру болуп калышы мүмкүн. Өтө кат температура болуп аткан болсо, андай эмне бири-бирине кыжалачылык кылбасын деген сөз. Ошого минтип айтып коюңчу деп микрофон катары пайдаланганга өтпөйт ал бизге. Биз өзүбүздүн оюбуз бар, пикирибиз бар, адамбыз. Айтабыз билгенибизди. Анан бирөө келип ушинтип айт десе айта бере турган адам эмеспиз, бардык нерсе деле. Орозодо аялы менен кошулса болобу дейт. Болот. Илгери болчу эмес экен исламдын башында. Кыйын болчу экен да. Анан кийин боло турган болуп калган. Куранда өкүм келген. Эми кошула бергиле деген. Ошон үчүн ооз ачылгандан шамдан кийин, шамдын азанынан баштап багымдат азанына чейин боло берет. Ayalдар гусул кылганда чачы экөө болуп өрүлсө, кандай боло суу толук тийиш керекпи дейт. Аялдын чачы узун болуп, шариаттык иш болгонго чейин чачы өрүлүк болсо, чачы өрүлүү абалда шариаттык иш болсо, гусул алганда чачты жуубай эле коёт. Чачтын түбүндөгү баштын териси бар го. Баштын терисине толук суу жетиш керек. Анан чачтын узун болуп турганын сылап, момундай кылып туруп, чачты мындай сылап туруп, бир сыйра мас тартат баштан аяк ошол болот. Бирок башы бошураак болуш керек ичинде. Катты өрүп алса, тибе кырып, айтор баштын терисине толук суу жетиш керек, анан калган. Анан чачы жазылык болуп, анан кийин өрүп алса чачын жазыш керек болот. Шарты гусул болгонго чейин, жунуп болгонго чейин чач өрүлгөн болуш керек, чачын жазбай туруп жуунса. Кийин жазып алса боло берет. Түшүнүктүү урматтуу бир тууганым. Аялың менен үстүңү жабынбай кошулса болобу же сөзсүз жабыныш керекпи? Жабынып алган сүннөт болот. Жабынбай калсаң андан арам күнөө болуп кетпейт. Бирок кокустан камера коюлуп калса тартып алат жаман да. Ошого жабынып алган жакшы, сүннат. Ар жерде камера бар да, чынбы? Ар жерде камера бар. Мен үйдө жок болуп калган кезде жолдошум экөөбүз жаткан төшөктү досуна салып бериптир.
Ana men düşündürüp ayttım. Eri katının töşөгün büröge salıp berse bolbayt dep. Sen ukkan jayın bar bolçu. Jakында dagı joldoşum unutup kalıp bir tuğan kaynime biz jatkan tişepti alıp salıp berip koyuptur, ayaba jinim geldi. Ertең mene jumuştan kelsem kaynim men salın jamına çöktü, jamını alıp uktaptır, urusat surabastan. Eger erkek men ayaldın töşөгün jatkan şeşebin büröle jatkan jatbaş terek bolsa jakşılap düşündürüp koyuңузчу. Antkeni kaynim da joldoşum da oturuşat deydi. Töşö eşteke bolbayt. Masele bir komnat uyda kayını menen jenge çoko jaşaganga bolbayt. Jengenin bir sany kaynisine degen söz toora emes. Aram. Jok nerse alıp pastarının sözü. Anan emiş janagı töşök degende muzikаны öçürüp koysoңor. Bu biz muzikalı aytабыз mesela. Janagı mesele kayerden? Paygambarыбыз egerde bir ayal alma jep atkan bolsa, erkek gelse, oşol ayal tiştegen жерди almanı berse, oşol erkek jebesin deyt da. Emnege bilesiňerbi? Oşon elestetip alıp, keyin aşık bolup kalbasın degen söz. Anın töşөгün jamısa jıtın jıttayt da, anan oşonu gözüne her nerse gelip, düşünde gelip, anan oşon izdep, anan işi dep, anan izdep jürübes şonu kayakta keldi. Afşerkaday bolup. Oşon üçün bolbayt. Emi mine kılabız? Emisi jakşılap juup güngö jayıp, silkip sawabyn urup bana jata beres. Biroq juup alış gerek bolat. Oşonday tuura bolat turmatly bir tuğanım. Antkeni ayaldın jıtı var, erkektin jıtı var. Biröөнү кийин birөө жыттаса ошо ашык болуп калышы мүмкүн. Анан бар көп нерсе бул. Ошон үчүн тартип болуш керек. Тартип ал туура, укканыңыз туура бул. Бул туура маселе. Бирок жуугандай маселе ордуна келип калат. Жакшылап жуу бериш керек. Жума күнү аялы менен кошулса болобу дейт. Sutkasında 6 gün, 7 günün bardık günü koşulsa bolu verет. 24 saatin bardı saatinde koşulsa bolu verет. 60 minüttün bardığında koşulsa bolu verет. Bolğan koşulup oturup namaz kalıp kalbaş gerek. Aşağı. Cumaga bara turgan paytını alış gerek şu. Orozo günü gündüzü koşulsa bolboyt. Jaş tündösü bolu verет. Oşo menen ozasaң da bolat.